Assalamu alaikum, urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кой сүйүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге дагы Ысык көлдөн салам жолдойбуз. Учурда биз Түп районунун Михайловка айылында турабыз. Бүгүн биз сиздерге мына ушул жаш эркек козулар сатка коюлуп атыптыр. Ушундай красавчик козуларды көрсөтүп беребиз. Төртөөсүн кармап көрсөтүп атабыз. Бул жакта мына көрүп атасыздарбы? Жаш эркек козулар бар. Эми анча-мынча мынтип койлор жүрөт, булар жайлоого кетпеген койлор экен. Дерлик ошо койлорунда козулар бар. Нурманбет ага, мына Нурманбет агабыз ортодо турат өзү. Мына ушул агабыздын козу кочкорлору, ушу козу кочкорлорун сатайын деп атыптыр. Канча коз сатка чыгарып атасыз эркек? 15. 15 баш. Бүт баары сатылат, Жаланган эркектер. Баасы келсе, бүт сатылат. Сатылат экен. Нурманбет ага, мына сиздин кочкорлоруңуз экен. Биринчи мояктан баштай берейин, чоң кочкордон. Өтө жоон коз экен. Бул кайсы кочкордун баласы болуп калат? Атластын баласы. Бул экөө. Азаматова дагы Атластынбы? Азамат Талип Азамат. Караколдогу. Машалла, мына красавчик. Баягы Курский Титаниктин бир туугандары экен анда, Кана? Мына кочкор экен. Светлый, узун. Канча айлык булар? Олар 4 айлык. 4 ай. Булар 20бы? Же 21бы? 20нын тегереги го дейм ошо. Мен өлчөп көрөлүк. Машалла, мына аккандарын караң. Жоондугу, төш, бел, жүнүнүн тазалыгыны. Койлоруңуз өзүңүздүкү да сиздин? Койлор өзүбүздүкү. Мына козуларды караңыздар. Красавчик. Жоон экен, экөө типаж окшош. Атластын балдары. Атлас бул Широкийнин баласы, Тимур байкеден чыккан канттагы. Мыналарыңыз жаш козулар. Бул Тимур байкеден мен бооз кой алып келгем. Ошол койлордун козулары. 2 ай болду бул козуларга. Булар да Тимуровадан болуп калабы ошондо булар? Тимурованын коросунан тетиги кой келген. Аркы четки кой. Мо чоң койбу, аркы четки. Чистота. Чоң кой. Чоңдугун караңыздар. Булар Тимуровский линия болуп калабы ошондо, Ошондон бооз келип туулган да. 2 козу, эркек козу. Экөө тең эркек. Фокустун балдары. Фокустун балдары? Туугандар, Фокустун баласы экен. 130 миң долларга сатпай койду деп элдер сүйлөп атпады беле? Мына кулак, чистота караңыздар, эми форман. Окшош экен экөө бири-бирине. 2 айлык козулар. Аябай эле окшош экен. Эгизби экөө? Экөө эгиз. Эгиз экен. Машалла, караңыздарчы. Булар да сатылабы? Булар эми же калабы өзүңүзгө? Пока билбейбиз, эми бир аз өссүн, чоңойсун. Чоңоюшуна жараша. 2 айлык да булар. Булар коркунуч жок экен да, сатпай койсоңуз өзүңүзгө кочкор болуп кала берет. Анан жакшы баа берсеңиздер, туугандар, мына Фокустун балдары Тимурованын коросунан коз алам дегендер болсо, эми Тимуровадан аганга тишет болсо, мына Нурманбет агабызды кичине сылап сыйпап, алдалап алып алыңыздар. Жаш козулар экен. Булар демек баасы жок экен, эми өзүңүздөр сүйлөшүңүздөр жараша. Анда могу экөө сатылат, Бул экөө сатылат. Булар баалары барбы эми булар? Эми баа деле кой элекпиз, бир аз өссүн, чоңойсун деп атабыз да. Келишимдүү болуп калабыз. Алам деген киши келсе анан сүйлөшөбүз. Михайловкага келесиздер. Же Нурманбет өзү кармап турган козун скриншот кылып WhatsApp'ына таштайсыздар. Же болбосо мына козуну мына Нурпайыз агабыз кармап турат. Азыр айдайбыз бери, кыжылат болбоңуздар. Теги кой эрчитип кетип калды, азыр бери тосуп айдап келебиз. Теги козулардын баасы барбы? Эң арзаны канчадан башталат? Эң арзаны бияктан 35 миңге сатылган. Уже экөө сатылган. Калганы 50 миң, 70 миң, 100 миң, 120 миң ушундай кете берет да. Болду анда, болду. Аз айдап келип көрсөтөм. Бошотуң, эми айдап келиң тиги койлоруңузду. Машалла, көз тийбесин. Нурманбет агабыздын короонуна бир барктап, бир жазып коюңуздарчы комментарий, өз оюңуздар. Мына козулар кандай экен эми? Арашан козу кочкорлор. Сандан сапатка туугандар. Машалла, мына койлордун күчтүүлүгүн караңыздар, сандан сапатка деп. Мына арашан койду ушуну айтсаңыздар болот. Бирок бул койлор сатылбайт экен. Бул койлор жайлоого кетпей калган койлоруңуз да. Тиги козусу 2 айлык. Bundan эми тигинин бирөөсүн буга телчигем да. Калсын деп. Бул эмизип атат. Тигини кичинекей козусу, бул карган кой да. Могу Марадона деген Фокустун баласы. Бул да Тимуровадан бе? Баягы кышында алып келген Марадона. Тимур байкеден. Машалла. Канча жаш? Бул тиш жардыбы, жарганын биле элекмин азыр. Көрүп коелу. Тиш жаңы жарыптыр, бирөөсүн чыгарып, бирөөсү калыптыр. Бирөөсүн чыгарып, бирөөсү сынып түшүптүр. Жоондук, белдин түздүгү
Эми үн башы кулагы светла, рыжий, молочный өңдө. Куйрук мына разрез менен тартылган куйрук экен мына. Машалла. Ну, жүнүн тазалыгы, буттун жоондугу, мына корпусту караңыздар. Желкеден баштап мына көкүрөктөн баштап куйрукка чейин корпус өтө мыкты, өтө жакшы жайгашкан. Кош. Бул Кочкорлукка же бул да сатылат? Бул Кочкорлукка алып келгем Тимуровадан подарок. Бул наценка, Тимуровадан подарок экен. Машалла, өтө сонун кылыптыр. Так, бул козуларчы? Козулар калганы баары эле Атластын балдары. Бүт баары. Жана 2 фокустан башка. Демек, Атлас Кочкордун балдары экен. Атласты билесиздер. Талев Азамат агабыздын Кочкору. Мына жаш козулар экен, бүт баары эркек. Жанагы Исүкөскө Титаник деген Кочкордун бир туугандары болуп калат экен. Атлас Широкийдин баласы деп айттык. Алда Тимурован коросунан чыккан. Мына машалла козулар. Кулактуу, белдери узун. Атлас кулак менен белди таштайт, Мына Атластык. Машалла. 15 баш. Ушулар да 35 миңден 120 миңге чейингилер. 120 миң, андан кымбаты бар бакта арасында. Анда бир айландырып айдаңыздарчы мына, курук кылып көрөйлү. Машалла. Кой сатпайсыз точно? Жок, кой сатылбайт. Мына ошу кой келген да Тимур Байкеден? Тимур Байкеден 3 баш келген. Экөө тоого кетти уже. Машалла. Куйруктун тазалыгы. Бияка бурурсун. Кандай сонун койлор, Ар жакка тур дейм, ар жакка тоз. Мен эмне деп атам сага? Ар жакты тоз деп атам. Мына Атластын балдары. Кош. Кош. Жана 120 миңден кымбат деген жана Атластын 2 баласы да турабы? Алар 120га баш эле болбой калса керек. Болбой калат. Жана сон козуларды көрдүңүздөр. Дарегинде дагы бир рет айтып коеюн. Ысык-Көл облусу, Түп району, Михайловка айылы туугандар. Бул Михайловка айылы жанагы Ак Суу району менен Түп району кесилишкен жеринен ылдый карап көл жээктеп түшкөндөгү айыл экен туугандар. Караколго да, Түпкө да жакын жер экен бул жер. Негиз Караколго жакыныраак экен. Мына красавчиктер. Болду, башка эч нерсе жок сата турган. Жок. Сатылып кетти ургачы козулар. Сатып салдыңызбы? Атластын кыздары беле? Туугандар, эркектери сатылып атыптыр. Мына уруктукка жаш коз-кочкор издегендер болсо, Нурманбет агабыздын коросуна келип көрүңүздөр. Болсо телефон аркылуу соода кылыңыздар. Кыскасы, мына жерде дагы бир канча варианттагы коз-кочкорлор сатыкка чыкты. Анда эмесе видеобузду жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар. Мындай коз-кочкорлор сатыкта.